Таң манай программасы бүгін 15 май эл аралык үй бүлө күнү. Дал ошол күнгө карата биз бүгүн темабызды үй бүлөгө арнадык. Негизи эле үй бүлөдөгү баалуулуктар тууралуу кеп кылуу үчүн студиябыздын коногу менен тааныштырып өтсөк, профессор, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева эжекебиз. Саламатсызбы Үмүт эже? Кош келиңиз. Саламатсыздар. Кутматаңыз менен эжеке. Рахмат. Эже, эң алгачкы эле суроо болсун, үй бүлөлүк баалуулуктар деп эмнени айтабыз? Үй бүлөлүк баалуулуктар деген бул үй бүлө өзү негизи теориялык аспекттен алып караганда мамлекеттин кичинекей формасы. Рас ал мамлекеттин кичинекей формасы болгондон кийин бул өзүнчө коомдун эң кичинекей ячейкасы да. Демек мамлекет сыяктуу эле анын экономикасы болуш керек, анын идеологиясы болуш керек, анан эң негизгиси ынтымак болуш керек да. Мына ушул нерселер болгондо үй бүлө бекем болот. Мындай үй бүлөнү кыргыз элинде куттуу үй бүлө деп коет да. Куттуу үй бүлө. Анан үй бүлөдө кыргыздар өздөрү иштеп чыккан элдик бир эрежелер бар, этно педагогикалык жана философиялык эрежелер бар да. Айталы, эркекте төркүн болбойт, аялда кайын болбойт дейт да. Демек бул философияны көп учурда маанисин түшүнбөй же пайдаланбай, же ушуга бир маани бербей калган учурлар болот. А мунун өзүндө өтө чоң маани жатат да. Демек кыз бала башка үйдүн бүлөсү, башка үйгө барып, ошол жердин ырын ырдайт дегендей, ошол жерге баргандан кийин, ошол барган жери анын эли. Ал эми туулуп өскөн ата-энесинин үйү ал төркүн. Мына ушул сөзгө маани бербегендиктен кээде эркектер деле мен төркүнүмө барып келдим дейт. А эркекте төркүн болбойт, эркекте эл журт болот. А ошонун өзүндө эркектерге дагы жоопкерчилик тагылган, аялдарга да жоопкерчилик тагылган да. Рас эркек тек төркүн болбогондон кийин ошол өзүнүн элинин татыктуу уулу болуш керек. Ошол элдин туусун көтөрүш керек. Ошол элдин намысын коргош керек. Ошол өзүнүн балким кичинекей мекенинен башталат да, мекенди сүйүү. Ошонун туусун бийик кармаган намыска ээ болуш керек да. Мына ушул эреже кыргыздар ушуну бекем кармаган учурда үй бүлө бекем болот. Бекем болот, ынтымактуу болот. Анан бүгүнкү күндөчү баягы ажырашуу деген аз болуп атат, көбөйүп, анан деги эле ушул анын бир топ баягы себептери болуп атат деп айтып атабыз да. Кээ бири эрте турмуш куруудан деп, кээ бири болсо ушул турмушту түшүнбөй баягы турмушта көбүрөөк ызычуудан депчи. Анан айтсаңыз, бул турмушка чыгардын алдын же болбосо ушул үйлөнөрдөн алдын даяр болуш керек да ошол нерсегечи. Албетте. Бул кайсыл адам даяр адам деп кандай адамды айтабыз? Даяр адам деп, мисалы, ошол эле башка үйгө барып үй бүлө учогуна ээ боло турган кыз баланы, кыз балага 40 үйдөн тыюу деген эреже бар да. Бул деген мен дагы ошо социалдык тармактардан көрүп калдым. Эмне үчүн мени башка бирөө үй бүлө, башка үйдүн кишиси мени тыйыш керек? Андай болбойт, бул менин укугумду теөлөп атат деген көз караш бар да. А бул укугун теөлөө эмес. Кыз балага 40 үйдөн тыюу деген ошол ак тилектен андан аркы ошо үйдүн куту болуп, ошол үйдүн түтүнүн булатып, бактылуу болсун деген максатта тыюу айтат да. Тыюу айтканда кандай? Улууну тикке караба, каяш айтпа, эрте менен эрте тур, жаткан төшөгүңдү көрсөтпө эркекке. Эркек турганга чейин төшөгү жыйналыш керек аял кишинин. Үйүңдү таза карма, тазалык эшиктен башталат деген сыяктуу сөздү кыргыз элинде бул туугандык байланышы барбы, жокпу, ар бир мындай байбичелер кыз балага айтып келген да. Бүгүнкү күндө биз ошону дагы жоготуп алдык. Ошондуктан бизде бир мындан 2 жыл, 1,5 жыл мурун 8 мартка карата
Рухеш деген сайт бар, білесіңдер, ошо сен кимсиң аялзат деген Сен кимсиң конкурс жарыялаганда, ошондо эң сонун макалалар келип чыкты, анан социологиялык, статистикалык маалыматтар келип чыкты да. Ошону карай турган болсок, бүгүнкү күндө мына дин аябай жайылып атпайбы? Ооба. Ошонун бир себеби 13 жашка чыккандан кийин балакатка толгондон кийин турмушка чыга берсең болот деп. Анан баягы даяр эмес кыздарды турмушка узатуу кийинки кезде аябай көбөйүп кетиптир да, 20%. Анан ошолор ерте төрөгөндүктөн алар ошо 20%-тин ичинен 30%-ке жакыны өлүмгө душар болуптур. Жана ошолордун ичинде дагы ажырашуулар абдан көп. Бул бир себеп, экинчи себеп азыркы кездеги жаңы миграциянын күчөгөндүгү. Жаңы үйлөнгөндөрдүн эркеги үйлөнгөндөн эле башка жака иштеп кетүү сыяктуу. Мына ушундай бир 5-6 себепти алып караганда, бул кийинки социалдык көрүнүштөр, кийинки кезде коомдо пайда болгон ар кандай проблемалар үй бүлөнүн бекем болушуна түздөн түз таасирин тийгизип атат да. Бүгүнкү күндө мына ушул үй бүлө куруу дагы да болсо бир себеп деп айтса да болчу да экен. Баягы той топурдун көптүгү, чыгымдын көптүгү, мына ошондон улам эле көпчүлүк баягы балдар үйлөнбөй жүрөт деген дагы бир кептер бар да. Анан бул нерсеге кандай көз караштасыз? Менимче ал эң мындай өтө маанилүү себеп болбош керек. Албетте той топур кийинки кезде өтө эле ашып, баягы тойдун асыл максаты бар да. Тойдун асыл максаты эмне? Баягы тажрыйбалуу, улуу кишилерден бата алуу. А биз ошол асыл максатты унутуп калып эле кандайдыр бир шоуга айландырып, аны ар кандай бир карым катыштын мактанычынын бир формасы, ошону көрсөтүүнүн формасы катары пайдаланып калган учурлар бар. Бирок үй бүлөгө ал түздөн түз таасирин тийгизбеш керек деп ойлойм. Үй бүлөгө негизинен кандайдыр бир үй бүлө курганда негизги ошол эки адамдын бирин бири жактыруусу эмес, башка факторлор себеп болуп калса, мына ушул нерсе коркунучтуу да. Мисалы, орусчасын кээде кыргызча айтсаң анча келбей орусча талап кылып калат да. Кубатбек Жусупалиев айткандай, баягы расчет менен үйлөнгөндөрдө көп ошо ажырашуулар болот экен. Мен өзүмдүн турмуштук тажрыйбамда байкап атам. Баягы тайкеси же байкеси ак үйгө барып калса, ушунун карындашын алышым керек, же ушунун кызын алышым керек. Анткени мындан ары өсүп кетем. А саясат деген азыр өзгөрүлмөлү да. Анан бир жылдан кетип калат ал кызматтан. Же болбосо такыр эле анын артынан кылмыш иши козголуп калат. Мына ушундай ажырашып кеткен үй бүлөлөр. Ар бир эле мамлекетте баягы ар бир органдын өзүнүн аткара турган кызматы бар, өзүнүн милдеттери бар. Ошондой эле бул үй бүлөдө дагы аялдын өзүнүн орду бар, өзүнүн милдеттери бар, эркектики дегендей. Анан айтсаңыз, аялдын үйдөгү орду кандай болуш керек? Аялдын үйдөгү орду ошол үйдөгү кутту сактоо. Кутту сактоо деген эмне? Биринчи кезекте ошол үйдөгү ынтымакты сактоо. Мен өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамда баягы адегенде биз 88-жылы кыз келиндер институту болчу да, кийин Арабаев университети болбоду. Ошолдо 20 жыл студенттер менен аябай тыгыз байланышта иштедим да. Анан ошол учурда көп кыздар ыйлап келип, турмушка чыккандан кийин жаш мугалимдердин арасынан дагы эже мен ажырашкым келип атат деген факторлор көп болду да. Ошо бир кыз эсимде, эже бир жака барып сүйлөшөрүкчү, эмне болду? Мен аябай кыйналып жүрөм. Бульвар жакында ар жакта. Эркиндик бульвары. Ошол жерге бардык, анан айтат, мен ажырашпасам болбой калды. Мени алып качып кеткен. Анан эч кандай ортобузда жылуулук жок болуп атат. Өзүнчө эле туртуят, сүйлөбөйт, көңүл алганды билбейт дептир. Мен өзүм ошол убакта кандай сөз айтканымды деле унутуп калыптырмын. Мынтип айткансыз дейт да. Эмне, арак ичеби депчи. Жок. Урабы сени. Жок. Анан күйөөм эркелетпейт деп дагы киши ажырашабы дептирмин да. Анан айтат, мен ошондо аябай уялып калгам дейт да. Мен өзүм унутуп калыптырмын аны. Мына азыр ошол сөз катуу таасир эткен экен. Азыр жакшынакай уулу бар, жакшынакай кызы бар, очор бачар. Эркелешип эле жакшынакай жашап атат. Дарактай эле жакшынакай жашап калды. Мен айттым, ажырашасың да азыр. Эмнеге? Ажырашпайм, жок.
мына көрдүңбү, анан үй бүлө курганда мындай бир бардык мына көчөттү алып келип отургузганда деле ал дароо эле дүркүрөп өнүп кетпейт. Ал ооруйт. Өнүп кетиши же өнүп кетпеши белгисиз болуп турат. Үй бүлө багбандык болгондо дебейсизби? Багбандык. Ал дагы ошо өнүп кетиши да мүмкүн, өнбөй солуп калышы да мүмкүн. Үй бүлө дагы ушундай да. Анан ошон үчүн мен дайыма ошо жаштарга айтам да, үй бүлөгө чыдаган киши үй бүлө күтөт, чыдаган киши бактылуу болот. Лев Толстойдун айтканы ар бир адам бактылуу болууга тийиш, эгер болбосо өзүнөн көрсүн. Жогоруда сиз айтып өткөндөй эле эже, ушундай бир жеңил желпи ойлордон улам, ушундай бир себептерден улам бүгүнкү күндөгү жаштардын дагы ажырашуусу сиз айткандай эле жеңил ойлуулуктан да келип чыгып атат деп айтып атабыз. Статистика деле ошону тастыктап атат. Анан биз кыргыз үй бүлөсү кандай болуш керек деп сүйлөшүп атпайлыбы? Кыргыздын чыныгы баалуулуктары менен коштолгон үй бүлө. Анан жазылбаган, айтылбаган эрежелер бар да. Эрежелер бар. Ооба. Бири-бирин көз менен түшүнүү деген сыяктуу. Мисалы, ошолор айтып берсеңиздер кандай эреже болуш керек? Эң негизги принцип үй бүлөдө аял эркектин ортосундагы ар кандай келишпегендикти, келишпегендикти үчүнчү киши билбеш керек да. Бул өтө чоң. Бул фундаменталдуу принцип. Мисалы дагы бир үй бүлөгө жаш мугалим болчу ал. Аябай неметип атам, күнүгө эле тиги чатак, күнүгө эле бири-бирибизди түшүнбөчүлүк деп айтканда айтып турмун да. Анда кийин айтып атат тиги. Кийин айтышат ошо кыздардын бардыгычы. Мынтип айткансыз дейт. Эже, эгерде үй бүлө деген татаал, баягы лирика ата-эненин үйүндө калды. Бияка келгенден эми драма. Ошол драманы көтөрүшүң керек. Эгерде сен күйөөң менен келишпей же күйөөң сени капа кылып ыйлап отурган болсоң, бирөө келип калса, мантыга пияз туруп аттым эле деп айткан. Эч качан күйөөң менен келишпегениңди, күйөөң менен келише албай атканыңды билгизбе. Эгер билгизсең эле андан ары чата кырбайт деп айтып турмун. Анан кийин дагы бир 2 жылдан кийин келип дагы ыйлап атат да. Эже, мен канчага чейин пияз турайм депчи. Ошондо бир 3,5 жыл болуп калган экен. Мен айтып турмун, дагы бир 3 жыл чыдасаң, анан кийин плов жасап. Эмнеге эже, эмнеге чыдаш керек деген маселе да? Эмнеге убакыт керек дейбиз, чыдаш керек, сабырдуу болуш керек, ошол сабырдуулукту көрсөтүш керек депчи. Ошол маселени жеринде, ошол жерде чечип, сүйлөшүү менен чечсе, бир ошо сүйлөшүүнүн өзү ошондой убакытты талап кылат. Көз жаштан турат, ошондой жакшы көрүүдөн турат, ошондой өзүрө түшүнүшүүдөн турат. Анын бардыгы жаңы көчөттө көктөп кетиш үчүн кыйналып аткандай эле кризистер да. Ал убактылуу, ал өтүп кетет. Бирок бүгүнкү күндөгү жаштар, биз азирет деле, мен деле ошол кичинекей кыйынчылыкка чыдабай кетип калып атышпайбы? Эмнеликтен болуп атат? Бул заман элдик тарбияны жоготуп калганыбыздан да. Анан дагы дайыма кыз балага айтат да, сен тиги сөз ташыбай, төш ташыган келин болгон деп айтат да. Сөз ташыбай, төш ташыган келин болгон. Мында дагы чоң элдик эреже бар. Эми кыз бала баргандан кийин сөз кыйналат. Үй бүлө күтүп көрдүк да, аябай эле кыйналат. Анткени башка үйдүн өзүнүн салты бар, өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн мыйзамы бар. Психологиялык жактан ал үй бүлөнүн да башка мүчөлөрү бар. Кайнеже деген бар, кайнсиңди деген бар, кайнене деген бар. Айрым учурда камыр жумур биригип кеткен учур болот. Айрым учурда сөзсүз алардын ортосунда билинбеген мындай жашыруун, тымызын, интрига, тымызын карама каршылык болот да. Кадимки мамлекеттин ичинде болуп аткан саясат эле да. Ошол сыяктуу эле. Анан ошону мындай билгизбей калыш үчүн албетте көп кишиден көз каранды. Көз каранды. Мисалы, келин жаман эмес, келген жер жаман деген эрежени ойлоп чыккан кыргыз эли. Келин жаман эмес, келген жер жаман дегенди эске алыңыз деп кудалар ортосунда ушундай сөз бар да. Демек, акылдуу кайненелер ошо келгенде анын жаштыгын,
али тажрыйбасы жоктугун эске алып ошону билгизбей башка жака келинин өзүнө тартып алат да. Эми бардык 5 кол тең эмес да, бардык кайнелер эле андай эмес. Анан дагы бир бул адамзаттын табиятында бир нерсе бар экен да. Ошо мага бир улуу абысындарым мынтип айтты да. Экөөбүз жакшы сырдаш болчубуз. Баласы кеч үйлөндү, илимдин кандидаты болуп, анан кийин экөөбүз сүйлөшүп отурганда айтып атпайбы, Үмүтбай, энеде бир кызгануу болот экен дейт да. Баягы Энекебай деп мамалап, апалап турган балаң эле анан кийин үйүнө келинчеге келгенде эле сен экинчи сорт болуп эле тигинин көзүнүн агы менен тең айланып эле, тигини тегеренип эле, ошону менен башка комнатага качып эле ушинтип атса, ушундай бир кызганыч болот экен дейт. Анан бирок муну баардык энеде болсо дагы баардык эне мойнуна албайт да. Анан айткысы да келбейт. Андай нерсе болбогондой өздөрүн алып барат да. Анан мен өзүмдү айттым дейт. Кой, акмак болбо. Эгерде сен азыр ошол сезимге алдырып койсоң өзүңдү, анда балаң ажырашып кетет деген ичимен бир добуш чыгып атат дейт да. Анан кайнене үчүн дагы бул чоң психологиялык жүк. Жанкандай өзгөрүү. Негизи ошол үй бүлөдө бардыгы өзүнүн милдетин, өзүнүн үй бүлөгө болгон ордун бардыгын билсе, ар ким өзүнүнчө. Демек үй бүлөдө бакубаттуулук, бейкуттук, тынчтык бардыгы орун алат. Албетте. Анан бүгүнкү күндө дагы бир нерсе болуп атат, жанкы эркектерибиз буга эми эркектер деле, жаш жигиттер деле күнөөлүү эмес. Жалпы социалдык абалдын жумушсуздуктун жоктугу. Үй бүлөдөгү эркектин негизги орду каякта? Шариятта деле, мындай илимде деле, элдик салтта деле ошол үй бүлөнүн ээси болгондон кийин ошол үйдү экономикалык жактан толук көз карандысыз камсыз кылыш керек. Эгер андай болбосо, эркектин кадыры кете баштайт да. Эркектин кадыры кеткенден кийин анан ал үй бүлөдө аял үстөмдүк кыла баштайт. Мына ошондон дагы көп проблемалар келип чыгат. Эркектин орду ошол таап келүү, аялдын орду ошол таап келген экономикалык, материалдык нерсени сарамжалдуу, иреттүү пайдаланып ошол үйдү андан ары өнүктүрүп кетти да. Анан ошол учурда баягы функциялар алмашып калган учурда эркек таппай же таба албагандан кийин анан кийин ар кандай дейди басып кеткен учурда дагы бул үй бүлөгө кедергисин тийгизет. Ошондуктан бул мамлекеттин жалпы социалдык, экономикалык абалы менен дагы түздө-түз байланыштуу. Чоң рахмат Жайып. Сонун биздин телекөрүүчүлөргө дагы сонун кеңештерди айттыңыз, сонун ойлорду, сонун пикирлерди айттыңыз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ооба, профессор, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева эжекебиз менен биз маек курдук. Чоң рахмат. Рахмат силердин ишиңизге да ийгилик болсун. Ал эми биз алдыңкы мүнөттөрдө көрүшөбүз. Теманы дагы жакшылап талкуулайбыз, эч кайда алыстабаңыздар.